Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Биз болсо кыргызстан бириге албайт. Таши кой, ташины унуталы. Таши деген уже ал бетин маскасын кийди. Эртең бүрсүгүн ал шоу мен похоронныйда Воровскойдо болуп өлдүм деп башка киши болуп чыгат ал. Анын 90 амалы бар, аны унуталы. Президенттин пресс катчысы Асхат Алагөзов укук коргоо органдарында башталган реформалардын алкагында жарандык активисттерге, журналисттерге жана бизнес өкүлдөрүнө болгон мамиле кайра каралып чыгат. Бул дегени камалган адамдар, ушул адамдар кайра иши каралат деген сөз туугандар. Ал укук коргоо органдарында мүмкүн болгон жана мыйзамга каршы келбеген учурларда камап калуу менен байланышылган чараларды көрүп, профилактикалык иштерди жүргүзүү сунушталарын айтты. Ошол эле учурда бул баардык нерсеге жол берилет. Каалаганын кыла берсе болот дегенди билдирбейт. Ар бир чечим конкреттүү жагдайларга жана колдонулардын мыйзамга ылайык кабыл алынат деп айтылат кат түрүндө берилген жообунда. Өзүңүздөр билесиздер, Камчы Кыдырчаевичтин учурунда көптөн адамдар, бизнесмендер, саясатчылар жана ошондой эле акындар камалып кеткен. Эми ошолордун иши буюрса кайрадан каралып чыгат деген үмүт жанданды. Мүмкүн ушул кийинки убактарда ушундай көп өйдө ылдый оор мезгилдер болду, политикалык ар кандай көз караштар, көп окуя болуп кетти да, бирок мен ушулардын ичинен баягы кыйынчылыкта билинет дейт. Мен жанакы Эдил Байсаловду сыйлап калдым. Действительно баатыр чалыш жигит экен, мурду менен бир тийген, айтканынан кайтпаган, жакшы бала экен. Мен деген генералдар, мен деген блатнойлор бүт баары унчукпай турганда ошо сүйлөдү го. Действительно мына патриот деп ошону айтат да. Эдилди мен сыйлап калдым. Баягы кечүүдө кечирди. Кечүүдө кече албай турганды кечирди. Негизичи бул мындай да жанакы анги айгыр таши үйүн салынды да бул чынындачы. Улар бул несостоявший бандиттер, жанакы шынырлар, бандиттер жүрөт алар. Ошолор менен кошулуп алып туруп, булар мастер постанова менен иштеди да. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах разы болсун. Совет судей, Генеральный прокуратура эмне жанакы постанова менен камалып обезжирить этип аткан кишилерди убактылуу соттон чыгарып койган жакшы тергебейсиңер. Эмнеге? Анткени көп жерлерде тилер да кол коюп бердиңер да. Тилер да билмесең болсоңар, косный болсоңар да, тилердин укугун коргон жоксуңар да. Эмне үчүн реакция кылбай атасыңар? Дүйнө деген оор кадыр. Президенттин элге болгон ишенимин, элдин ишенимин президенттикин эртерээк актала да, эртерээк элге жарыя кылгыла да. Потому что кадыр Биягыста уруш болот, Тягыста уруш болот, Тажикстан болсо возраст этип обеспокоенный турат. Эртең Пакистан эмесе миграция каптап кетип, эмне болот, кандай болот деп алар да турат. Биз болсо Кыргызстан бириге албайт. Таши кой, ташины унуталы. Таши деген уже ал бетин маскасын кийди. Эртең бүрсүгүн ал шоу мен похоронныйда Воровскойдо болуп өлдүм деп башка киши болуп чыгат ал. Анын 90 амалы бар, аны унуталы. Азыр түрмөдө кыйналып жаткан канча кишилерди постанова менен чыгарыш керек. Демейде комиссия тузак аласыңар. Демейде түмүлөп бир заматта бир отдел тузак алып, анан чыгарып срочно жанакы кийинки убактарда камалган көп кишилерди түрмөдөн чыгарып коюп, анан кийин разбираться эткиле. Эмне
Bak Sokey'de görüp oturlar, fakti ver, деп. Садыр Нұрғожоевич андай емес, ал чечкүндө. Қазір жаман айғырдың азабын, hangi айғырдың азабын тартқан көп кішіні шығарыш керек. Мына мен өзім жанағы Мирғатқа реальный показания берем, егер шақырсаңыз. Мирғат действительно мен шақырып барып, мен инвестор алып келіп алсам, аукционнан шығып кетті деп, кәдімгідей эле мени жанында зөкүр болуп экен, мени коркуткан. Жакшылыкча сүйлөшпөй, түшүнбөй экенсиң, тиги бу депчи. Канча киши акчасын алдырды. Биз деген урматтуу президентибиз Кыргызстандын гарантиясы да. Эмне үчүн бат действие болуп атат? Булар жанакы чыгарыш керек түрмөдөн. Жанакы следствиялар повторно СМБда следствие болсо МВДга бериш керек, прокуратурага следственный комитетке бериш керек. Временный чыгарыш керек да, алар кыйналып атат. Бүт эле постанова менен, не состоявший бандиттер менен шпаналардын постановасы менен камалыптыр да, действительно. Разбойниктерди ташип, 40 разбойник болуптур да, анын эмнесин эметип атабыз. Садыр Нұрғожоевичтин Кадыр Баркын кетирбей, эртерээк факты деген жок ал. Чечкиле деп атат. Чечкиле да. Эгер соучастник болбосоңор. Раз чечип көп кишилерди чыгаргыла, аны следствие болсун. Чынында да эмне деген жашоо биз бир кызыбыз эмне бир телевей тентек чаңдатып кетип турам, артынан канча киши страдать этип жата береби? Конечно, следствиялар кол койгон, буйтаган, тигиткен, миткен, прокуратура подтверждать эткен следствияны, согласовать эткен да. Баары эле тарышынан коркот да. Сот кескен, ал деле тарышынан коркот. Мен айтып атпайм жана СМБшник ал айтып атпайм. Деланы жазып туруп, сот кортунан чалып коебуз дейт, следствияны поддерживать этип койду. Болду, сот биз айткандай болот дейт. Көрдүңүзбү? Канча киши жатат? Ал деле биздин граждандар, Садыр Нұрғожоевич, алардын гарантиясы. Токтоп аткыла, прокуратура, комиссия, бат чечкиле. Чечпеден Едил Байсал койгула, ал бат эле чечип коет. Канча үй бүлө, канча тагдыр, эртең эле оор болуп атат жашоо. Эртерээк чечип, действительно баягы калыстыкка мыйзамды эмеге эртерээк алып келгиле, чымчыктын жылан баласы да түрмөгө жатпасын. Жөн эле постанова менен, жөн эле бизнесмен болгон үчүн эле камалып жатат да. Кээ бирлер действительно өкмөттү иштебесе, ичти коррупция жок болсо,